Сызыктуу барабарсыздыктардын системасын чыгарууга токтоло кетели. Сызыктуу барабарсыздыктар деп кандай барабарсыздыктарды айтабыз? Биринчи даражадагы бир белгисизи бар барабарсыздыктардын бир же экөөнү кармаган система бул сызыктуу барабарсыздыктардын системасы деп аталат. Муну чыгарууну кандай түшүнөбүз? Биринчи дагы, экинчи да барабарсыздыкты канагаттандыра турган x'тин маанисин табуу бул системаны чыгаруу деп түшүнөбүз. Анда мындай системаларды кандай кылып чыгарабыз? Бул системаны кайра тең күчтүү башка системага өзгөртүп түзөбүз. Барабарсыздыктын мүчөлөрүн биринчи бөлүктөн барабарсыздыктын бир жагынан экинчи жагына белгисин өзгөртүү менен алып өтөбүз деген эреже бар. Демек, оң жакта турган 3x'ти сол жака -3 менен алып өтөбүз чоң. Барабарсыздыктын сол жагында турган 57-ни плюс 57-ни барабарсыздыктын оң жагына белгисин өзгөртүп -57 менен алып өтөбүз. Сол оң жакта турган -2-нин өзүн жазабыз. Так эле ушундай жол менен экинчи барабарсыздыкты өзгөртүп түзөбүз. 22x оң жакта турган 2x'ти сол жака минус белгиси менен алып өтөбүз. 2x кичине сол жакта турган оң жакта турган 47-нин өзүн жазабыз дагы. Сол жактагы -1'ди оң жака плюс 1 менен алып өтөбүз. Ошентип плюс 1 менен ошентип анда бул система тең күчтүү төмөндөгүдөй системага өзгөртүп түзүлөт. 7x менен 3x'тин белгилери бирдей болгондуктан булар кошулат, белги сакталат. Анда -10x чоң бул жакта сол жакта турган оң жакта турган мүчөлөрдүн да белгилери бирдей болуп турат. Демек, булар кошулат. 57-ге 2-ни кошсок 59 болот дагы, белги сакталат. -59 болот. Экинчи теңдемеден так эле ошондой кылсак 22x'тен 2x'ти алып салсак 20x калат. Кичине 47-ге 1'ди кошсок 48 болот. Өткөн сабакта мындай барабарсыздыктарды чыгаруунун эрежеси берилген. X'ти табыш үчүн биринчи барабарсыздагы x'ти табыш үчүн -59'ду бөлөбүз -10го. Мында терс санга бөлүнүп жаткандыктан барабарсыздыктын белгиси карама каршыга өзгөрүлөт дагы, минус болуп калат 59'дуку. Экинчи барабарсыздыкты чыгарсак, анда x'ти табыш үчүн 48'ди бөлөбүз 20-га. Өзүңөр көрүп тургандай 20 оң сан, демек анда барабарсыздыктын белгиси сакталат. Ошентип анда бул жерден бул тең күчтүү болсун дейли. Анда x кичине терс санга бөлгөндө оң сан чыгат дагы, бул жер 5,9 болот. Экинчиси x кичине 48'di бөлүнгөн 20-ны 4кө кыскартып жиберсек, бул жер 12 бөлүнгөн 5 болот. 4кө кыскартуу дегенди 4кө бөлүп жиберебиз. 48'ди 4кө бөлсөк 12, 20-ны 4кө бөлсөк. Эми бул демек берилген системадагы биринчи барабарсыздыкты 5,9 кичине сандар канагаттандырат. Ал эми экинчи барабарсыздыкты 12 бөлүнгөн 5 же болбосо муну 2,4 деп алсак болот. Ошол канагаттандырат экен. Анда эми бул жерден биз жооп издейбиз. Системадагы барабарсыздыктын экөөнү тең кайсыл канагаттандырат? Албетте x кичине 2,4 болсо, 2,4-төн кичине болсо, анда 5,9-дан да кичине болот дагы, жооп ушул болот. Муну ушу боюнча таштасак болот, же болбосо аралык менен жазсак, -2,4 деген кандай сандар болот? Минус чексизден
2,10-4 чейинки аралыктагы ушул аралыкта жаткан сандар системабызды канагаттандырат экен. Азыр дагы бир экинчи мисал көргөзсөк, көргөзөлүк, аны кичине бөлөк түшүнүктүү болсун үчүн бөлөгөң менен жазалык. Мына берекиндей болсун. 102 минус 73z чоң 2z плюс 2ден экинчи барабарсыздык 81 плюс 11z чоң же барабар 1 плюс z. Ушул системаны көзүңөр көрүп турасыңар. Биринчи системадан айырмасы экинчи барабарсыздыкта чоң же барабар белгиси турат. Муну өткөн жолкудай эле тең күчтүү төмөндөгүдөй барабарсыздыктар системага өзгөртүп түзөбүз. Оң жакта турган минус 73z-дин өзүн жазабыз. Оң жактагы 2z-ди сол жака барабарсыздыктын сол жагына минус белгиси менен алып өтөбүз. Чоң оң жакта турган 2-нин өзүн жазып, сол жакта турган 102-ни минус белгиси менен алып өтөбүз. Минус 102. Экинчи барабарсыздыкты дагы так ошондой өзгөртсөк, 11z, оң жактагы z-ди барабарсыздыктын сол жагына минус z менен алып өтөбүз. Чоң же барабар 1-дин өзүн жазып, сол жактагы 81-ди оң жакка минус 81 менен алып өтөбүз. Тең күчтүү. Анда бул барабар система төмөндөгүдөй кылып кайра өзгөртүлүп түзүлөт. 73 менен 2-нин белгиси бирдей болгондуктан кошулат, белги сакталат. Анда минус 75z. Чоң, бул жерде белгилери карама каршы болуп калды. Анда модулу чоң 102-ден 2-ни алабыз. 102-ден 2-ни алсак 100 болот. Чоңунун белгисин коебуз. Модулу чоң белгиси минус болгондуктан минус белгиси коюлат. 11-ден z-дин алдында 1 деген коэффициент болгондуктан 11-ден 1-ди алып таштасак 10z калат. Чоң же барабар. Бул жерде модулу чоң 81-ден 1-ди алабыз да модулу чоң 81-дин белгисин коебуз. Ошентип тең күчтүү. Анда эми z-дерди тапсак, биринчиден z-ди табыш үчүн минус 100-дү бөлөбүз минус 75-ке. Демек терс санга бөлүнүп аткандыктан барабарсыздыктын белгиси карама каршыга менен алмашылат дагы кичине болот. Экинчи барабарсыздыктан z-ди табыш үчүн анда минус 80-ди бөлөбүз 10го. 10 оң сан, демек барабарсыздыктын белгиси сакталат дагы чоң же барабар болот. Ошентип бул системабыз төмөндөгүдөй системага тең күчтүү болот. Z кичине, терс санды терс санга бөлсөк оң сан чыгат. Муну 25-ке кыскартып жиберсек болот. Бөлчөктү 25-ке кыскартуу деген сөз алымын да бөлүмүн да 25-ке бөлүү дегендик. 100-дү 25-ке бөлсөк 4-төн болот. 75-ти 25-ке бөлсөк 3-төн болот. Ал эми экинчиси болсо z чоң же барабар 80-ди 10го бөлсөк 80-ден болот. Ошентип мунун чыгарылышы кандай болмой болду. Минус 8-ден чоң, бирок 3-төн 4-төн кичине болот. Анда бунун жообу кичине башкачараак жазылат. Азыр өзүңөр байкап турсаңар, себеби мында анда азыр айттык минус 8-ден чоң болуш керек. Бирок 3-төн 4 дейт. Муну 1,3-төн 1 деп жазсак да болот, ошондон кичине. Бул аралыкта 8 өзү да кирип жаткандыктан анда чарчы каша коюлат. 3-төн 4 өзү кирбейт, себеби андан тыкыр түрдө кичине болуш керек, анда тегерек каша коюлат. Демек ошентип, эгерде чоң же барабар белги турган жердеги сандын өзү да кирет, ал эми барабар кичине же чоң белги койгон жерге тегерек каша коюлат экен. Ошентип экинчи системабыз биринчи системадан ушундай өзгөчөлүк менен айырмаланды.